Адамдардын жашоосу асмандагы ай сыяктуу. 15 жарык, 15 караңгы дешет. Бирок ошол караңгылык узакка созулуп, кыйынчылыктар менен канчалык күрөшсөңүз деле жыйынтык чыкпай, кыйналгандын үстүнө кыйнала берсеңиз, демек сизге кандайдыр бир сырдуу күч үстөмдүк кылып турат. Балким сизге дуба жасалган. Илимде изилденип чыккан дубанын көп түрлөрү болот, бирок анын белгилери бирдей. Дуба бул адамды негативдүү жолго программалоо. Эң ириде адамдын маанайы өзгөрүлөт, мүнөзү татаалданат. Болор-болбос нерсеге кыжылданып, нерв чыңалуусу байкалат. Адамдын мурда мүнөзү ушундай беле, мына ушуга көңүл буруу кажет. Дубанын дагы бир түрү бир адамды башка адамдын манипуляция кылуусуна жардам берүү. Ал адамга айланчыктап баш ийип калуу коркунучу, өз эркине ээ болбой калуусу дагы күчтүү дубанын таасири болушу толук ыктымал. Мындай дуа жасалган адам эч себепсиз эле өзүн өзү жоготуп, шалактап жүдөп, жашоого маанайы жок боло баштайт. Күндүн нуру жакпай андан качат. 6-туйму жакшы өнүккөн адамдар жаман нерсени сезе башташат. Дуа жасалган адам өзүн өзү баалабай калат. Көзгө көрүнгөндө өзүнө өзү жакпайт. Дуа жасалган адамдан башкалар кача башташат. Дуанын натыйжасында болгон окуяга токтолсок. Менин жолдошум аябай өзгөрдү. Эч себепсиз обужок кызганып, уруш чатак чыгарып, кыжынып, кол көтөргөнгө чейин барды. Үйдөн качып, балдарыбызды урушуп, кагып-силкип бир жерге тура албай ажырашам дей баштады. Анын бул жоругу көнүмүш адатка айланды. Айлам кеткенде атактуу чоң көзү ачыкка кайрылдым. Көрсө биздин үй бүлөгө дуа жасалыптыр. Көз ачыктын айтымында ал дуаны кайненем жасаткан экен. Баламды аялы башын айлантып алды. Мага такыр көңүл бурбайт, деп ыйлап чоң молдого окутуптур. Бизди ит менен мышыктай тытышып ажырашып кетсин деп, ит менен мышыктын жүнүн ору окутуптур. Көз ачыкка барып күйөөмдүн дубасын жандырып тазалаттык. Андан кийин оңолуп ордуна келди. Дуа деген чындык экен дейт 32 жаштагы айгерим. Кээ бир адамдарга көрө албастары жумушуна дуа жасатышат. Мындай адам кызматташтары менен жаңжалдашып, кадыр-баркы кетет, иши жүрүшпөй, кыйналып, карьерасы жогорулабай эле төмөндөйт. Акыры жумуштан кетип тынат. Мисал келтирсек, жакшы иштеп жамаат арасында кадырым күчтүү эле. Начальнигибиз пенсияга чыгаар алдында мени министерстводон чакырышып, аксакал узагандан кийин ордуна сени дайындайбыз деп чоң ишеним көрсөтүшкөн. Ошондой күндөрдүн биринде эле ишим кыйындай баштады. Жумушум жылбай койду. Чогулуштарга дайыма кечигип калчу болдум. Канча аракет кылсам да майнап чыкпай, улам ооруп, кыйнала бердим. Менин мындай абалымдан улам жетекчилик кызматка башка бирөөнү дайындады. Аялым дуа тазалаткан орус улутундагы бир аялга кайрылыптыр. Ал менин отурган кресломдо ийне сайылганын айтыптыр. Ишенген жокмун, бирок кресломду карап көрүүнү чечтим. Кара жип сапталган ийне 7 түйүндүү жип менен кресломдун оң жагына этияттап сайылып туруптур.Ийнени алиги орус аялга алып барганыбызда колуна кармабай пинцет менен кыпчып шаар аккан сууга ыргытты. Мага суу окуп тазалоо ырым-жырымын жасады. Ошондон кийин оорубай оңолуп калдым. Ишим да алдыга жылды, деп дуа тууралуу өз оюн айтты 39 жаштагы улан. Эгер күйөөсү менен аялын ажыраштырууга арналып жасалган дуа болсо, түгөйлөр эч себепсиз уруша башташат. Аялы жалгыздыкты сүйүп, күйөөсү бир жакка кетип калышын каалайт. Ал жокто тынчып калат. Башка эркектерге көңүл бура баштайт. Күйөөсү аялын көргүсү келбейт, үйүнө тургусу келбейт, башка аялдарды ойлоно баштайт. Дуа жасалган адамдар эч себепсиз ооруй беришет. Дуа күчөп кеткенде уйку качып, албашты басып жаман түштөр кирет. Кайталанма түштөр кирип эс албайт. Өлүмгө жасалган дуасы бар адам айыкпай ооруп, медицина, дары-дармек жардам бербей калат. Берсе да убактылуу гана. Дуа жасалган адамдын жасалгалары жоголот. Тумары сынып же өзүнөн өзү табылбай жоголуп кетет. Адамдар ыйык нерселерге ишенбей андан качып калат. Дуа тууралуу уккусу да келбейт. Намаз окуган, динге ишенген адамга дуа тийбейт деп коюшат, бирок мындай эмес. Дуасы бар адам отко жакындаганда өзгөчө күйүп турган шамга, шам лавылдап күйүп баштайт.